ой жүгүртүү, мышление да чоң. Ошол үчүн албетте азыр телефондон алабыз, интернеттен алабыз, бирок билип койгула. Эртеби кеч бул анык болот. Интернет менен телефондон алган билим китептен алгандага караганда 10 эсе жугумдуулугу төмөн болот. Ал тез болот. Бирок кайсы нерсе тез болсо, анын жемиши сал төмөн болот да. Ошол үчүн китептен балдарды алдырып үйрөнгүлө. Эми мына мисалы үчүн мындай Оксфордтун эң кымбат китептери бар. Биз олимпиадага шулар менен даярдайбыз. 2-3 миң, 5 миң сом. Мына ушул китеп дагы сиздерге айтам, мына египтология китеби балдар. Булар дагы өтө кымбат китептер. Мына ушу китептер менен биздин мектептин балдары өсүп жүрөт. Анан бирок эмне үчүн балдар китеп окубайт дегенде, катта бир сыр бар. Анткени балдардын китеп окуу тездиги, скоросу нормага жооп бербейт. Минутасыга 250 сөз окуш керек болса, алар минутасыга 80-90 сөз окуйт. А бул 3-чү класстын нормасы. Минутасыга тездиги жооп бербегенде, внимание. Тездиги жооп бербегендиги үчүн балдар окуп көзүгө зор келет, мээсиге зор келет, нерв системасыга зор келет, балдар окубай коет. Балдар эмес, чоңдор дагы ошол үчүн. Качан гана биз азыр эмне үчүн биздин мектепте азыр эшикке чыгып, мана келген меймандар көрүп келди, бардык балдар чыгып китепти минутасыга окуп атат. Качан гана минутасыга 250-300дөн кам эмес окугандан кийин бала мээси кыйналбай окуйт. Шар кетет. Шар кеткен нерседе организмге зор келбейт. Ошол үчүн олар тынбай китеп окуйт да. Ал эми антип минутасыга тез шар окуунун сырларыны, тез окуп түшүнүүнүн сырларыны мына бул биздеги акыл эмгегинин маданияты деген китеп жардам берет. Кудай калса бул ишиңер өтө жемиштүү экен. Ошол ишиңерге ийгилик каалаймын. Жакшы инсандар өсүп чыксын. Рахмат.